Мен өкмөткө кайрылчу эки маселем бар. Алмаз Акунжанович, кулак салып койсоңуз. Биринчиден, мынакей дүйнө жүзүндөгү вирустук эпидемияга байланыштуу Кыргызстанда дагы өзгөчө абал режими киргизилип, эл карантинде отурду да. Мына ошол карантинден отургандан бери көпчүлүк жарандарыбыз жумушка чыга элек, жана мекемелер ачыла элек жарандар иштебей отургандар бар да. Алардын тагдыры, алардын бүгүнкү жашоосу, тамак ашка муктаждыгы кандай болот? Мен ойлойм, медициналык мекемелерде бүт техникалык материалдык базасына чыңап, керектүү жабдыктарды алып, бүт мындай потенциалын көтөрүп алдык. Азыркы күндө кечиктирбестен туруп, Алмаз Акунжанович, ушул ачылбаган ишканаларды ачыш керек. Бүт баарына ушул санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарууну милдеттендирип, катуу талаптарды коюп, ошону ачпаса, мынакей 3 ай ачык отурган жарандарыбыз бар. Ошон үчүн биз көзөмөлгө алып, мага бир протокол тапшырма берип, карап, бир чечимге келсеңиздер. Экинчи маселе, мынабы биздин мигранттарыбыз боюнча. Сыртта жүргөн мигранттардын эң көбү Россияда, 700 миңден 1 миллионго чейин. Азыркы күндө ошо мигранттарды алып келүүдө сиздер ошол пропорцияны карабай эле Россия башка өлкөлөрдөн бирдей рейс ачтасыздар да. Мен ойлойм, эң көп рейсти Россия менен ачыш керек азыркы күндө. Себеби дегенде эң төмөнкү квалификациялуу эмесе айлыгы аз, оор жумушта иштегендер ошол жакта. Алардын жанакы жашаган турак жайынан ижарасын төлөй албай көчөгө чыгарып салгандыктан, мынакей бүгүнкү күндө айласы жок, өкмөткө үнү жетпей, Саратовдон Самарага ушу жөө келип аткан жарандарыбыз болуп атат. Оренбургда ачык асманда талаада жаткан жарандарыбыз телефон чалтат күндө. Бүт органдарга кайрылсам, булар өздөрү күнөөлүү. Эми өздөрү күнөөлүү болгондо алар тияктан деле ачык асманда калып атат, үйү жок, талаадан деле калып атат, эми жок дегенде мамлекетке жакындайлы деп жылып, үнү жетсе экен деп ушул аракетке барып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, биринчи кезекте ошол эң кыйналган, арзан акы төлөнгөн жумушту иштеген эң көп жарандарыбыз бар өлкөгө биринчи басым жасашыбыз керек да. Эгерде мамлекетте каражат жок болсо, мынакей азыр көрүп атабыз, баарыбыз эле министрлер, зам министрлер, бөлүмдүн башчылары дагы айдоочулар менен, транспорттор менен келишет да, кымбат баалуу. Эми баягы абалга жараша жашайлы да. Анда ошонун сатышсын, ар биринин короосунда бирден машина бар. Эми абалга жараша, мамлекеттин абалына жараша өздөрүнүн машинасын айдап келишсин. Ошону эгер обсервацияга колдонуңуздар, жаңы обсервациянын кеңейтип, ошо көбүрөөк жарандарды алып келгенге бир шарттар түзүп берсек, медициналык каражаттарды алсак, кыскасы ушул биздин сыртта калган мигранттарыбызды Айталадан чогултуп келсек баарына. Ушул нерсеге дагы бир жооп берип койсоңуздар.